Негизи эле проблеманы чечиш үчүн митинг керекпи, кереги жок? Кереги жок. Азыр тынч жашоо эле керек го дейм, башка эмне. Биз туура маселе го дейм. Митингден жадагабыз кээ бир адамдарга душмандар бар, ошолор ушундай нерселерди колдонуп, ушундай как оружие, инструмент катары колдонгондор бар. Тынч эле жашап атабыз. Биздин өнүгүүбүздү артка тартат негизи. 13 жыл мурун Садыр Жапаров был же против, а сейчас почему-то. Митинг болуп атпайбы? Көскөлгө өткөрүлгөн жанагы 4 пансионат боюнча оюңуз кандай? Ошо проблеманы чечиш үчүн сөзсүз эле митинг керекпи? Билбедим да мен. Митингге көз карашыңыз кандай негизи? Туура элеби? Мен митингди билбейм, каалабайм го, бирок митингдин кереги жок. Митингдин кереги жок, эми заманыбыз тынч эле болсун. Жакшы эле жашап атабыз, билбейм анда. Макул, чоң рахмат жагыңыз. Негизи ошол митинг керекпи, кереги жокпу, оюңуз кандай? Билбейм, кереги деле жок го. Мен үчүн да. Азыр тынч жашоо эле керек го дейм, башка эмне. Негизи эле өтүшүнө кандай карайсыз? Негизи өтүшүнө каршымын, мен вообще барбайм ага. Кереги жок. Болушу керекпи, болбошу керекпи? Кереги жок азыр. Тынч эле жашайлы дейсизби? Тынч эле жашайлы. Тынч эле жашап атабыз. Кандай митинг керекпи? Митингге каршымын. Митингди укпапмын, чын айтканда. Кереги жок деп Кереги жок. Митингден жадагабыз митинг биздин өнүгүүбүздү артка тартат негизи. А бул жерде кээ бир адамдарга душмандар бар, ошолор ушундай нерселерди колдонуп, ошондайды как оружие, инструмент катары колдонгондор бар. Ошондой. А бул пансионат жөнүндө айтсам, бул эми Өзбекстан, Кыргызстан экөөнүн мамилеси азыр жагымы бир бийик уровеньде чыкты деп ойлойм. Ошого буга да мен оюмча четтен мына бул АКШ ошолордун давлениясы, ошого МПО сыяктуу ошолордун аракети бар, ушундай. 31-нде митинг өтөт экен да, ошол 4 пансионат. Митингге каршымын. Каршымын. Кыргызстанга кереги барбы, кереги жокпу? Проблемаларды чечиш үчүн сөзсүз түрдө эле митинг болуш керек. Жок. Митингди жөн эле мындай кылып, жөн эле жакшы сөз менен чечсе болот. Митинг кылып эле элди чогулду дүрбөлөң кылган ал жарабайт, мага жакпайт андай. Ошол менин оюм. Жакында деген 31 августта митинг өткөрүлөт экен да, жана Скөлгө өткөрүлгөн пансионаттар боюнча, ошол боюнча оюңуз кандай негизи? Туурабы, туура эмеспи? Эми негизи туура маселе го дейм. Ошо. Эми кыска эле жооп менен. Чоң рахмат. Митингдин кереги барбы дегеле? Жок, митингди вообще митинг зачем? Эчтеке кереги жок. Бизди тиги тааныштарыбыз көрүп алып жүрбөсүн. Негизги ой пикириңиз кереги жок, Эчтеке митингдин кереги жок деп ойлойм мен. Мындай деле чечсе. Конечно, мындай эле жашынакай сүйлөшүп эле, Чоң рахмат. маектешип элем деп. 31-нде болот экен да митингчи. Митингди тынч жашоо керек да. Тынч жашоо керек бизгечи. Эл ынтымактуу болушубуз керек. Бир эме менен өзүбүз наоборот иштеп, өзүбүз президентке поддержка кылышыбыз керек. Анан митинг кыла бергенде эч толк жок да. Өзүбүздүн аракетибиз менен кимди президент Садыр Жапаровду колдошубуз керек, аны көтөрүшүбүз керек. Анан анын мойнуна жүктөп коюп эле анан биз деген митинг кыла берсек болбойт да. Ошо. Рахмат. Проблемалар чечүү үчүн сөзсүз митинг өткөрүш керек. 31 августта деген митинг болот экен да. Жанагы Гысыкөлдө өтүп кетти го 4 пансионат. Ошол боюнча оюңуз кандай? Негизи митинг керекпи, кереги жокпу? Жок, митингсиз эле чечип койсо болот дейм. Андай Тынчтык жол менен, ызчусуз эле келишим жолу менен чечип койсо болот дейм. Чоң рахмат айыңызга. Ну, если совсем невозможно болсо, наверное, лучше митинг. Жана 31-нде деген митинг өтөт экен да, жана Көлдөгө өтүп кеткен пансионаттардычы Өзбекстанга. Ошого оюңуз кандай? Керекпи, кереги жокпу ошол проблема үчүн? Но 13 жыл мурун Садыр Жапаров был же против, а сейчас почему-то. Спасибо. Мисалы кандай десем, мен өзү жаңылык такыр укпайм да. Жаңылык укпайм да, митинг болот, айран адамдардан эле уктум да, анан толук маалыматты билбейм, анан толук бир нерсени билбей туруп, мондай болот деп айта албайм да, менчи так. Оюм ошондой да, мисалы. Негизи эле митингдин кереги барбы, проблеманы чечиш үчүн? Билбейм, ал проблеманы ошо проблемага жараша болуп калат го дейм. Негизи да. Эгерде проблема ошого жараша болсо, анда митинг билбейм. А эгерде болсо, анда адамдардын кандай ситуацияга жараша го деп ойлойм да, баарынчы. Менин оюмда, жеке эле оюмда.
Негизи эле проблеманы чечиш үчүн митинг керекпи, кереги жок? Кереги жок. Митингдин эмне кереги бар? Туруктуулук керек да. Жошол. Рахмат.